борбордук аппаратта 3 кызматкер биринчи күндөн баштап иш алып бара баштаган. Анан бул жака жарандык кызмат, мамлекеттик кызматта иштейм деп келген кызматкерлердин саны мисалы үчүн биздики 85ке чукул болуп атпайбы, а штаттык бирдиктин саны 140 болчу. Бул жерде мындайча айтканда адамдардын психологиясын бир эле кардарлардын эмес, сот жоона тартылгандардын, теги эле кызматкерлердин ой жүгүртүүсүн чукул өзгөртүшкө туура келген да. Башка тараптардан дагы кызыктар болгон, жаңы орган экен, салымыбызды кошойлук, иштейлик деген. 2019 жылдын 1-сентябрына карата жумушчу топ түзүлүп, ошол мөөнөткө 2019 1-сентябрга бул кызмат түзүлүп, белгиленген мөөнөттөн эрте. Анан министрлик, юстиция министрлигинин карамагына жаза аткаруу мамлекеттик жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан тийиштүү башкармалык жаза аткаруу инспекция башкармалыгы бөлүнүп чыгып 1-сентябрдан баштап ишин баштаган. Анда жалпысынан 85 сандык бирдик менен ошончолук кызматкер өткөн. Атайын чечимдин негизинде каалаган адамдар арызын жазып келип, ошол күндөн баштап иштей баштаганбыз. 1-сентябрдан баштап могул борбордук аппараттын эле гана директор дайындалган болчу. Алмазбек Зарылбекович биринчи пробациянын директору болуп дайындалган. Анан кол астында мен башкармалык жетекчиси болуп, атайын эсеп жана мониторинг башкармалыгы мен дайындалгам. Анан дагы бир раматылык өтүп кеткен Барчын деген кызыбыз бар болчу. Ал жалпы бөлүм боюнча. Мындайча айтканда, борбордук аппаратта 3 кызматкер биринчи күндөн баштап иш алып бара баштаганбыз. Андан кийин биринчиден кызматкерлер дайындалышы менен келип отуруп кошулуп, жылдын аягына бир жалган айтпасам бир 15ке чукул кызматкер чогулуп калган да. Бул 3 айдын бир 2 айга чукул биз өзүбүз жалгыз ушу 3 адам иш алып барганбыз. Адамдардын саны белгиленген штаттык иреттемеге жетпегенден, себеп дегенде көп өткөн эмес. Эмнеге? Ага кандай себептер болгон? Мисалы үчүн стажы, пенсиялык убакытка чыгуу укук коргоо органдарында стажы каралган болсо, ошого жетпей калган кызматкерлер көбү калып калган. Аларды башка кызматтарга орноштурушкан. Кээ бирлери болсо ошол ички органдарда иштөө үчүн ой пикирин жүргүзүп, ошого тикеден тике барган кызматкерлер болчу. Анан бул жака жарандык кызмат, мамлекеттик кызматта иштейм деп келген кызматкерлердин саны мисалы үчүн биздики 85ке чукул болуп атпайбы, а штаттык бирдиктин саны 140 болчу. Анын иш оор эле болгон, райондордо деле талапты биз башкача кое баштаганбыз. Коррупциялык элементтерге жол бербеш үчүн, анан каттоону так жана туура жүргүзүү үчүн мыйзам чегинде белгиленген шарттарды жана туура аткарыш үчүн, соттун өкүмдөрүн туура аткарыш үчүн, мыйзамдын талаптарын туура аткарыш үчүн, ошол үчүн бул жерде мындайча айтканда адамдардын психологиясын бир эле кардарлардын эмес, сот жоона тартылгандардын, теги эле кызматкерлердин ой жүгүртүүсүн чукул өзгөртүшкө туура келген да. Аны биз акырындап өткөргөнгө мындайча айтканда убакыт жок болчу. Ошол үчүн так жана туура, катуу мамиледе тартипти коюп иштеп, анан ошонун маңызын эң аягында түпкү нускасын тийиштүү деңгээлге чыгарыш үчүн ошол биринчи санариптештирүү, анан ички өзүбүздүн тартиптерди бекитүү үчүн өзүбүздүн локалдык дагы ведомстволук актыларыбызды дагы бекитип, ошол эле убакта аларды акча майына жагынан көтөрүү үчүн тийиштүү сунуштарды киргизип министрликке, министрлик ал убакытта атайын министрдин орун басарына белгиленген бир кызмат орду ачылган болчу.
ал жака Марат Эдилович келип дайындалган именно пробация жаатында ишти алып баруу боюнча. Анан министрибиз ошол убакта Марат Тургунбаевич муну туура кабыл алышып, себеп дегенде булар мындайча айтканда алар үчүн жаңылык болгон эмес. Себеп дегенде булар илгери 2005-2010 жылдын ортолорунда дагы мындайча айтканда ой максаттарды коюп, ошондон бери ишке ашырабыз деп, ошол боюнча кадамдарды акырындап таштап келип жүргөн да алар жаткарып. Кийинки 2010дон кийин атайын жумушчу топ түзүлүп, президенттин алдында ушул кадамдарга алар дагы ошол жумушчу топтордо мүчө болуп жүрүп иштешип, кошкон салымдары чоң да. Аларга бул жаңылык болгон эмес, ошол үчүн булар дагы акырайы ойлогон ой максаттарына жетүү, мына эми аны практикалык түрдө ишке ашыруу болгондо алар киришип, туура түшүнүшүп, бизге жардам көрсөтүп, биз берген ой пикирлерди туура кабыл алып, алдыга жүргүзүп, мисалы үчүн ошол убакыттагы салыштырмалуу карасак, ошол деңгээлдеги министрликтин алдындагы түзүмдөрдүн айлык маяналары боюнча салыштырсак, бул пробация органыкы бир топ эле жогору болгон дагы, анан кызыктар адамдар пайда болуп, тапшырышып, ошол убакытта комиссия түзүлүп, ошол комиссия менен дагы иштеп, өзүбүзгө мындай туура багытта түшүнгөн адамдарды кабыл алуу боюнча дагы тынымсыз иш алып барылган да. Көп келе башташкан башка тараптардан дагы кызыктар болгон, жаңы орган экен, салымыбызды кошойлук, иштейлик деген. Бул эң башкы бир элементтердин бири да айлык маянасычы тийиштүү деңгээлде болуш үчүн. Анан аларды иш орундары менен, жабдыктары менен жабдуу. Себеп дегенде анан аркы немеде жабдык менен жабдуу аябай эле оор маселе болчу. Бирок бул жерде биз эл аралык уюмдар менен тыгыз иш алып барып, байланыштарыбызды күчөтүп, болгон ар ким өзүнүн мындай тааныштарын, жеке тааныштарын ишке салып ортого, анан өзүбүз мындайча айтканда демилге көтөрүп, өзүбүз барып жолугуп, эшик каккылап дегендей сунуштарыбыз менен кирип олтуруп, анан алардан колдоо алынып, көп жерде мындай оңдоп түзөө иштери, анан жаңы кеңселер ачылып, аларды тийиштүү мындайча эмеректер менен, атайын орг техника менен жабдуу иштери жүрө баштаганда, ошол дагы көп стимул берген кызматкерлерге. Анан ошол эле убакта дагы уникалдуу бир дагы мындайча айтканда тажрыйба болгон, ар бир органга кызматтык унаа маселеси дагы чечилип, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, ар бир органга бирден кызматтык унаа бекитүү жөнүндө токтомго кол коюлган. Бирок унааны эми тийиштүү түрдө кийин акча каражаты пайда болгондо алып бергенге. Себеп дегенде бир органга 50 кызматтык штаттан жогору болгондон кийин бир унаа бекитилет, а биз ишибиздин маанисине жараша, анын маңызына жараша ушундай керек деген сунуш киргизип олтуруп колдоо алганбыз, ошондо ошондой калып калган. Анан бирок ошол эле убакытта кызматкерлерге мындай жардам болуш үчүн мындайча айтканда мунай каражаттарына, жол килерлерине акча кетиш үчүн, эгер өздөрүнүн жеке унааларын же болбосо башка бирөөдөн тартып келип ошону кызматтык кызыкчылыкта иштете турган болсо, күйүүчү май жаатынан акча каражаттарын бөлүп берүү дагы каралып, ушундай жакшы жардамдар болгондо убагында. Мамлекет тарабынан болушунча жардам болгон, ошол эле убакытта кызматкерлерден дагы ушундай активдүү түрдө иш жүргүзүп, түшүнүп, кээ бирлери 2-3 районго алыс болсо дагы барып, макулдугун берип, жүгүрүп иштеп жүрүшкөн да, мындайча айтканда.